Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Коронавирус чуккандардын саны Кыргызстанда 2000ден ашты. Алардын 400-ü, 20% медиктер. Вирус жугузуп алгандардын саны дүйнөдө азыр 7 миллиондон ашык. Эң көбү 2 миллионго жакыны АКШда. Өлгөндөрдүн жалпы саны 400 миңден көп. Алардын да эң көбү 110 миң адам АКШда. Британия мен Бразилияда 40 жана 36 миң адам кайтыш болду. Атактуу америкалык Forbes журналы жума күнү эпидемиологиялык коопсуздук боюнча дүйнөлүк рейтинг жарыялады. Биринчи 2 орунга Швейцария менен Германия коюлган. Тизмеде алардан кийин Израиль, Сингапур, Япония, Австрия жана Кытай турат. Алдыңкы 10 өлкө катарына Австралия, Жаңы Зеландия менен Түштүк Корея дагы кошулган. Эң начар коопсуздук Африка, Түштүк Америка жана Жакынкы Чыгыш мамлекеттеринде. Рейтинг түзүүдө 130 ар башка сапат каралган жана 11 миңге жакын маалымат пайдаланылган. Негизги сапаттар тиги же бул мамлекетте киргизилген карантиндин натыйжалуулугу, вирус чуккандарга жүргүзүлгөн көзөмөлдүн тактыгы, саламаттык системасынын абалы, өкмөт аракеттеринин тууралыгы жана башкалар. Бирок орчундуу натыйжага жетүү үчүн абдан көп каражат керек. Мисалга, Евроньюз телеканалы билдиргенде, өтө катуу чара көргөн Гонконг быйыл ички дүң өндүрүмүнүн 9%-ын жоготот. На фоне коронавирус пандемиясынын кесепетинен Гонконгтун экономикасы өтө төмөн түшөт. Биринчи чейректин жыйынтыгы менен ички дүң өндүрүм 9%-га төмөндөдү. 1974 жылдан бери мындай болгон эмес. Статистика департаменти айткандай, бул COVID-19 менен байланыштуу. Гонконгтун соода бирикмесинин айтымында жыл башынан бери өлкөдө 5000 дүкөн жабылды. Дагы 20 000 соода түйүнү жылдан чыкпайт. Гонконг илимпоздору аныктагандай, SARS-CoV-2 вирусу жуккан адамдардын 70% аны башка эч кимге жугузбайт. Ал эми вирус жуккан учурлардын 80%-ында аны мурда жуктуруп алгандардын 20 гана пайызы күнөөлүү. Андайларды Гонконг окумуштуулары супер таратуучулар деп атаган. Ошондой 6 эле супер таратуучу Гонконгто вирус жуккан адамдардын жарымына илдет тараткан. Окшош окуя май айынын башында Түштүк Кореяда да болгон. 25 жаштагы жигит 1-2 күндүн ичинде вирусту миңдеген адамга жугузган жана эми сот аны 5 жылга эркинен ажыратууга кесиши мүмкүн. Ал көптөгөн түнкү клубка барган жана ал окуя менен байланыштуу суралганда мектеп окуучуларына репетиторда болуп иштегенин жашырып койгон. Ошондуктан анын түнкү клубтарда жолуккандар гана текшерилген. Кийин анын окуучулары вирус жугузуп алып, аны тууган туушкандарына да тараткандыктан, алар менен алардын ата-энелери да өз алдынча текшериле баштаганда, мурда да текшерилип суралып, бирок медиктерге өзү тууралуу толук маалымат бербей койгон жигит табылды жана бүткүл кореялык коом азыр аны жек көрүп, бардык маалымат каражаттарында аны калпычы мугалим деп атай баштады. Баш ордосу борбор кала Сеулдун алдында жайгашкан Купанг деген соода борбору да катуу жазаланышы мүмкүн. Бийликтин айткандарына карабай, бул компания өз кызматкерлерине жетиштүү шарт түзүп берген эмес. Өздөрүн жаман сезген кызматкерлер эс алууга чалуу десе, алардын айлыгы сакталбагандыктан оорулуу адамдар жумушка келе берген жана бул соода борбору вирустун очогуна айланып кеткен. Сингапурда дагы пандемия менен байланыштуу эрежелерди сактабагандарга катуу чаралар көрүлүүдө. Киргизилген тартипти биринчи жолу бузгандар $200 тете айып төлөйт. Экинчи жолу кармалгандарга $700 айып салынат. Үчүнчү жолу бузгандар 6 айга чейин кесилиши мүмкүн. Бир чарчы чакырымда 9 миң адам жашаган Сингапурда вирустан каза тапкандардын саны азыр 25 гана адам. Ошол эле учурда Сингапурда дагы экономикалык өнүгүү 4-7%-га чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Анткени менен 2-июндан тартып мектептер ачылды. Бирок бир учурда сабакка класста окугандардын жарымынан азы гана келүүгө тийиш. Түштүк Кореяда дагы бүгүндөн тартып мектептеги окуу толук өлчөмгө жетти. Буга чейин 20 майдан бери ар башка класстар ар башка күндөрү окуусун баштап келген. Бул мамлекеттер коронавирус пандемиясына өтө кылдат мамиле кылууда. Ошондо саламаттыгыңыздар.